Assalamu alaikum, menin suroğum erkek ayalına je ayalı kүйөөсүнө кыянат кылса, наркы дүйнөдө жазасы кандай болот? Кандай кыянат кылган болсо, ошондой болот. Кыянат дегенде урматтуу тууган, биз никеси бар болуп туруп бирөө менен жатып койгондо айтабыз да, Kүйөөсү бар болуп туруп бирөө менен жатып койгондо күйөөсүнө кыянат кылды, же болбосо күйөөсүнө көзүнө чөп салды деп айтылат. Урматтуу тууган, бул аялы бар болуп, күйөөсү бар болуп зына кылдыбы? Урматтуу тууган, кыямат күнүндө зынанын азабы өтө оор, өтө каттуу болот, урматтуу тууган. Негизинен бул дүйнөдөгүсү күйөөсү бар болуп, аялы бар болуп туруп кыянат кылып, зына кылып койдубу? Аны жер көтөргөнгө, урматтуу тууган, таакаты жетпейт. Жер көтөргүсү келбейт. Ошондон шарият боюнча анын кыяматта сурагы жеңилирээк болсун үчүн бул дүйнөдө аны таш менен уруп өлтүрүш керек. Таш менен уруп ташбаран кылып, урматтуу тууган. Эркекти ушундай майданга чыгарып алып туруп коюуда таш менен урасың, өлгүчө ура бересиң аябастан, ошол өлүш керек. Ошондо ал бул дүйнөдө эмне болот? Ошол сазайынан кутулган болуп эсептелинет. Аял болсо аны мына киндиге чейин чукур жерге казып туруп, ошол баш жагына уруп туруп, анан кийин өлтүрүлөт. Ошондуктан аялым көрбөй калды, күйөөм көрбөй калды, аялым билбей калды, күйөөм билбей. Жок, урматтуу тууган, Алла көрүп турат, Алла билип турат. Бир жерде ушуну айтсам, бирөө айтат, Худа, жакшы эле бизде шарият жок экен, дейт. Эмнеге десем, онда бизде канчасы ташбаран болуп өлүп кетмегиле. Сен ага шүгүрчүлүк кылба, урматтуу тууган. Сен тооба кыл, сен кечирим сура. Сен экинчи бул нерсени кайталабагын. Аллах Таала өзү сактасын.